Hoş geldinizler. Быйылкы жылы тарыхта бурулуш мезгил катары калаары анык. Анткени 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын утурлай Кыргыз жеринде дагы бир эл аралык самалык өтүүдө. Дүйнөнүн Алтай таануучуларын бир жерге топтогон конференция мындан туура 61 жыл мурда Германиянын Мюнхен шаарында өткөн. Андан бери далай мезгил алмашып, 27 жыл мурда болсо Кыргызстан эгемендүүлүгүн алып, көз карандысыз мамлекет катары күн кечирип жаткандыгын билебиз. Бирок дүйнөлүк картадагы түрдүү өзгөрүүлөргө карабай, кыргыз окумуштуулары бул самалыкка системалуу түрдө болбосо дагы катышып келген. Эгемендүүлүк жылдарында болсо улуттук тарыхтын тыюу салынып келген барактарын ачуу менен баалуулуктарды алдыга чыгаруу жанданып, өз тарыхын цензурасыз изилдөө ийгиликтүү жүрүүдө. Андыктан эгемен өлкөнүн тарыхчылары менен илимпоздору мындай самалыктарга өзгөчө активдүү катыша баштады. Быйыл болсо аны өз жеринде алгачкы жолу өткөрүүгө дагы жетишип олтурат. Ошондон бери Алтай таануучулардын эл аралык конференциясы жыл сайын өткөрүлүп келет. Мындай туруктуулук Алтай мурасы тарыхы менен маданиятына кызыгуунун жогору экенин билдирет. Албетте, конференциянын эл аралык масштабтагы институтка айланышы ушул чөйрөдөгү илим изилдөөчүлөрдүн натыйжалуу эмгеги менен бекем байланыштуу деп ойлойм. Бул долбоорду 2007 жылдан бери жетектеп келе жаткан Берлин университетинин түрк таануу институтунун директору Барбара Келлер Хайнкеле айымга рахмат айтам. Бүгүнкү эл аралык конференциянын 2018 жылы Кыргыз Республикасында өткөрүү демилгесин колдогон үчүн Барбара айымга жана конференциянын өткөн жылкы төрагасы венгриялык профессор Акош Апатойский мырзага терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле конференцияга катышып жаткан белгилүү Алтай таануучу илимпоздорго дагы рахмат айтам. Урматтуу конференциянын катышчылары, жыл сайын өтүп туруучу эл аралык конференция илимпоздор үчүн Алтай цивилизациясына таандык элдердин мурасы, тили жана маданияты жөнүндө илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын талкуулап, пикир алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыздар үчүн Алтай темасы символикалуу мааниге ээ. Улуу Манас бабабыздын Алтайда төрөлүшү эле кыргыз баласынын жүрөгүндө Алтай тууралуу өзгөчө ыйык, өзүнө тарткан терең сезимдерди жаратат. Археологиялык, этнографиялык, фольклордук жана жазма булактар боюнча Алтайдан тараган азыр Жер Тоо деңизден тартып, Тынч океанга чейинки кең мейкиндикти жердеп турган элдин көпчүлүгү тектеш. Алар сыяктуу эле кыргыздар да Алтай жергесин өздөрүнүн түпкү мекени деп эсептейт. Алтай таануучулары азыркы күндө дагы дүйнөнүн төрт бурчунда жашап, өз тарыхын жана маданиятын, фольклору менен адабиятын кошо изилдеп келүүдө. Ал эми Алтай таануучулардын конференциясы ошол илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын анализдеп, башка адистерден кеңеш алуу үчүн дагы уникалдуу аянтча болуп келүүдө. Быйыл 61-чи жолу дүйнөдө уюштурулуп атат. Ал эми Борбор Азияда бул 3-чү гана жолу. 1986 жылы Ташкентте, 1992 жылы Алматыда, анан 1-чи жолу Кыргызстанда, Борбор Азияда 3-чү жолу ошол Бишкекте жана Чолпон Атада уюштурулуп атат быйыл. Ошон үчүн биз абдан сыймыктанабыз. Бул эл аралык алтаистика жыйыны, ал Алтай тилдеринде сүйлөгөн көп элдердин, анын арасында Жапон, Корей, Тунгус, Манжир, Монгол жана түрк элдеринин тили, дили, маданияты жөнүндө орток бир пикирлери жазып жүргөн, бири менен талашып тартышкан окумуштуулардын бир татынакай шеринеси. Бүгүн болсо Алтай таануучулары Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясына чогулушту. Максат акыркы жылдардагы илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын башка өлкөлөрдөн келгендерге тааныштыруу. Эл аралык мамилелердеги Манас эпосунун азыркы учурдагы мааниси жөнүндө айтып бердим бүгүнкү баяндамамда. Мен студенттер менен иштешкендиктен жана көптөгөн азиялык жогорку окуу жайлары менен
иштешкендиктен бул Манас эпосунун практика жүзүндөгү чыныгы дипломатиялык маанисин байкап келе жатам көп жылдан бери. Анан өзүмдүн практикамда жүргүзүлгөн иш-чаралар боюнча Манаста калтырылган 7 осуяттагы маанилүү иштер десем болот, маанилүү тажрыйбаларды мен ошол студенттердин деңгээлинде, эл аралык деңгээлде колдонуп келе жатам. Менин темам ошо Манас эпосундагы Тайторунун чабылышындагы Тайторунун философиясын ачып берүүгө багытталган. Анан биздин илимде болумду биз бытие деген категория менен чагылып жүрөбүз. Бул объективдүү, субъективдүү реалдын биримдиги. Эми биздин элибизге түшүнүктүү болушун ачыш үчүн ошо Тайторунун чабылышы негизги эпизод болуп саналат Манас эпосунда. Канеке энебиз башкы саяпкер болуп атты таптайт. Анан бул бир маданий ачылыш болгон экен. Биз мындай окуп үстүртөн кетип калган экенбиз. Эпостун негизги өзөк идеясы ошол Канеке төлгө катары чаап атат да. Эми төлгө деген сөзүн дагы өзү тагышмактуу. Алтай тектүү элдердин бул жолку жыйынына 14 өлкөдөн жалпысынан 100дөн ашуун окумуштуулар менен тарыхчылар келген. 3 күн бою тарых менен маданияттын орчундуу темаларын талкуулагандар 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын талкуулап, пикир алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыздар, монголдор. Нурбек Боркошев, Жыргал Суранчы уулу, Маданият жаңылыктары.